Кутмандуу кечиңиздер менен кадырман көрүүчүлөр, интернет айдыңына саякаттайбыз. Кандай кызыктуу жана урчундуу жаңылыктар болуп жатат, тааныш болуңуздар. Татнака кийинип, сакал муруту тийиздеп алып даватка чыксаңар. Өлкө башы Садыр Жапаров көчө кыдырып динди айтып жүргөндөргө каршы эмес деген. Бирок бул ишти билими барлар жайылса деген пикирин айтты. Ал жума күнкү Борбордук мечиттеги Ооз Ашарда мурда айткан сөзүнө түшүндүрмө берген. Өзүбүздүн салттуу кийимдерди, калпак, чепкен, костюм кийип, сакал муруту тийиздеп алып анан чыксаңар. Анан 11 класстык билими барлар эмес, Ислам университетин, медресени бүткөндөр айтсаңар. Муфтият, казыят менен макулдашып чыккыла деген гана сөз, деди президент. Чүйдө дайынсыз болуп жаткан Асель Жанарбек кызынын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу 7 каналга кыздын тууганы билдирди. Анын айтымында Аселдин сөөгү Чоң Чүй каналынын жээгинен саат 11:30 чамасында табылган. Аман табылат деп үмүттөнүп жүргөнбүз. Бүгүн милиция кызматкерлери менен туугандары суудан жансыз денесин таптык, деди байкеси Азиз. Эскерте кетсек, 2005 жылы туулган Жанарбек кызы Асель 15 февралда саат 01:30 чамасында Кант шаарындагы Некрасов көчөсүндөгү үйдөн чыккан бойдон кайра кайтып барган эмес. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Чоң Чүй каналынын жээгинен дайынсыз чогулган Аселдин күрмөсү, бут кийими жана уюлдук телефону табылган. Интернет булактарында эл чогулган айрым жерлерде белгилүү адамдарга ал турсун президентибизге жөнү жок асылгандар бат-баттан пайда болууда. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Дилдара Буларкиева пост жазып, элге кайрылуу жасады. Урматтуу кыргыз элим, Жапаров Садыр Нуркожоевичтин президент болуп эмгектенип жатканына 3 жылдан ашууда. Ар бир иши мыйзам чегинде десем болот. Элдин кызыкчылыгын көздөгөн көптөгөн реформаларды ишке киргизип, тыным албай иштеп жатат. Азыркы бийлик карапайым элдин колдоосуна ээ болуп турганын көп жактыра бербегендер кандай ушактарды айтууда. Алар кимдер? Ал адамдар кызматка жетпей калгандар. Президенти өз кызыкчылыктарына пайдалана албай калгандар. Элибиз саясатты өтө түшүнүп калды. Бузукулардын сөзүнө ишенишпейт. Элге тынчтык керек. Тынчтыкты бузуп, эл ичине бөлүк салгандарды мыйзам алдында күнөөлөрүн далилдеп камап, тартипке чакырып, мамлекетибиздин стабилдүүлүгүн сактап турган УКМКнын жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке эл ыраазы. Улуу Орозо айынын күндөрүндө жашап жатабыз. Улуу Нооруз майрамыбызга саналуу күндөр калды. Ушул улуу күндөрдө элибиздин келечеги үчүн ынтымагыбыздын бекем, жергебиздин тынчтыгын тилейли. Орусияда, Украинада, Сирияда көп өлкөлөрдө кандай окуялар болуп жатат. Кыргыз элим, биз болгону 6 миллион эл экенбиз. Президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичти колдоп, Кудайдан тынчтыкты, ынтымакты сурайлы. Элибиздин келечегин ойлойлу, мыйзамды, элди, келечек муундарды өзүбүздү сыйлайлы деп жазган ал. Орунбеков, аянтта айым миллион камалат деп ураалап кол чаап турган сен элең го. Президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков мелисти менчилик билсеңер айткыла. Кеп башынан болсун. Мелис Аспеков мезгил менен оюнан чыгарган жомокторун жарыялап калат. Бул жолу дагы кезектеги калыптарын жазыптыр. Анын кандай экенин, өткөн тарыхын жакшы билген адамдар баягы өнөрүн карматып жатат деп эле күлүп коет. Кече жазгандары тууралуу кеселе айтайын, карагандай калп. Мелис өткөн күндөрдү эстегенге аргасыз кылып жатасың. Сага жооп берип коеюн, угуп тур. Шылуундугуң 2013 жылдары эле башталган. Анда фамилияң Какешов эле. Кийин улам камала берип, фамилияңды дагы өзгөрттүң. 2015 жылы ишкерлердин эри суммадагы акчасын алдап кетип, кайтарып бербей камалдың. 2020 жылдагы октябрь окуясында жылдызың жанды. Садыр Нуркожоевичтин жанынан көрүнүп, элге эң ишенимдүү адамы, оң колу катары таанылдың. Офисиңе бийлик алмашуу учурундагы чогуу турган сүрөттү илип алып, келгендерди манипуляция кылдың. Көп эле ишкерди тонодуң окшойт. Октябрга чейин жөө жүрчү. Андан кийин дароо эле кымбат унааларды айдап, жан сакчылар менен жүрүп калганыңда жумурай журт көрдү. Тегереңдеги балдардын мелис акырын бол, сөз тиет, көз тиет деген акыл кийүүн уккуң да келбеди. Аңгыча президенттик шайлоого даярдык башталды. Сен Каныбек Туманбаевди ээрчитип Садыр Нуркожоевичке тааныштырып, алып кирип чыктың. 2 күндөн кийин шеф шайлоого сенден кошумча $1 миллион сурады деп жетип келдиң. Каныбек аке жолугушууда акча тууралуу сөз дагы болбогонун айтып, кайра кирип чыгалы деди. Кирбейсиң, акчаны коюп кой, 3 күн срок деп айттың. Ошол күнү кечинде жолугалы деп сенин батириңе бардым. Айткандарыңды кайталайын. Даке, сен Каныбектин эмнесин аяйсың? Андан көрө барып акчаны берели деп ага айт. Бирок акчаны мен алып кетем. $1 миллион четсең, сага 250 миңин шытыр деп санап берем. Деп колуңду шытыратып көрсөтүп оозумду ачырдың. Мелис туура эмес кылып жатасың. Каныбек аке менен ага
ага эне болуп калганбыз. Көп жылдык мамилебиз бар. Анчалыкка барба деп сени ынандыра алган жокмун. Көзүңдү май басып калган экен. Айтканымды уккуң да келген жок. Көп өтпөй эле Дөөлөт Байкеге байланышып, жолугуп окуяны айтып бердим. Ал Мелис шефтин жинин билбей жатат окшойт. Бул жоруктары билинсе жаман болот деди. Аңгыш эле Каныбек айке Кыргызстандан сыртка чыгып кетип калды. Себеби Мелис улам байланышып, сени каматып жок кылам деп коркутуп, тынчын алып туруп алды. Ойлонуп көрсөм, ошондо учурдан пайдаланып, Каныбек Туманбаевтан $1 миллион шыпырып кетейин деген экенсиң. Акыркы жолу үй камагына чыгып, жөн жүрбөй бийликти күч менен басып алалы деп уюштуруп кайра түрмөгө түштү. Эми түрмөдө жөн отурбай, күндө калыптарды ойлоп таап, жалган маалыматтарды жазган катын коомчулукка жарыялап жатат. Баса Райымбек Матраимов менен ынак мамиледе элем депсиң. 2020 жылга чейин күн сайын аны камалсын деп жазып жүрдүң. Эми келип кайсы жакшы мамилеңерди айтып жатасың. Аянтта $1 миллион камалат дегенде уралап кол чаап турганда сен элең го. Бул апартмандагы суу кечпей калыптыр, Мелис, деп жазган Орунбеков. Бишкектин таштанды таштоочу жайын тосууга бөлүнгөн 23 миллион сомго жакын акча чөнтөккө солунуп кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылы санитардык полигондун айланасын бетон тосмолору менен курчоого тендер жарыяланып, АКБ Голд компаниясы уткан. Келишим боюнча ишти 2 айда аткармак, бирок бүткөргөн эмес. Порядчыга башында акчанын баарын которуп коюшкан. Анан калса ал талаптагыдай жасабай эски бетон тосмолорун орноткон. Милиция кылмыш ишин ачып, Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасынын кызмат адамдары мамлекетке 23 миллион сомго жакын зыян келтирген аныкталды. Исландиянын түштүгүндө жанар тоо атылып, чукул кырдаал жарыяланды. Былтыркы жылдын декабрынан бери бул 4-чү атылуу. Эксперттердин баамында азыркысы эң күчтүү. Жергиликтүү маалымат каражаттары лава Грендавик шаарынын жака белине чейин жетип, тургундар эвакуацияланганын жазууда. Исландиянын популярдуу туристтик жайы болгон геотермалдык курорттон дагы эл коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Исландиянын жарандык коргонуу башкармалыгы маалымдагандай, вулкандын жарылышына алдын ала даярдык көрүлгөн. Ошол эле маалда ысык лава инфраструктурага зыян алып келет деген коркунуч бар. Ысык көлдүн Карой айылындагы жээгинен адамдын сөөгү табылды. Аны Карой айылынын тургуну пансионаттардын биринин жанынан таап алган. Сөөк толку менен жээге чыгып калган. Милиция аталган факт боюнча иликтөө иштерин баштады. Рамиз Жунусалиев өнөөз өлкө башчысы Садыр Нуркожоев ишке жана анын командасына жетип, жаңы ат майдандуу болгонун турабыз. Көк бөрө федерациясынын президенти Рамиз Жунусалиев Нооруз 2024 турниринин ачылышында төмөнкүчө кайрылуу жасады. Биздин ошол көк бөрүчүлөр стратегиялык ой жүгүртүүнү, сабырдуулукту, айкөлдүктү, намыскөйлүктү белгиси. Урматтуу көрмандар, урматтуу көк бөрүчүлөр, биз канча жылдан бери, ондогон жылдан бери ушул айтып жүрөбүз. Бизге заманбап ат майдан болсо экен, бизге жакшы шарттар болсо экен деп. Кудайдын буйругу менен үнүбүз бүгүнкү күндө президентибизге командасына жетип, азыркы учурда көк бөрү аянтчасына 231 гектар жер бөлүнүп, эң жакшы, эң сонун мыкты ат майдан салынганы турат. Ар дайым күлүп тамак жасаган түркиялык ашпозчу Бурак Өздемир Кыргызстанга келди. Ал соц тармактагы баракчасына аны тосуп алгандагы видеолор менен бөлүшүүдө. Ошондой эле ак калпак кийип түшкөн сүрөтүн да көрүүгө болот. Буга чейин анын кайрымдуулук фондунун чакыруусу менен 18-19 март күндөрү Кыргызстанга биринчи жолу келери маалым болгон. Жеки Чандын жаңы жарыялаган сүрөттөрү күйөрмандарынын маанайын түшүрдү. Дүйнөгө белгилүү кытайлык актер Жеки Чан иш-чаралардын биринде күйөрмандары менен жолукту. Алар сүрөттөрүн жарыялаган соң көптөр бала кездеги кумир туткан адамдын бир топ карап калганын дароо байкап жаза баштаган. Жеки Чан азыр 69 жашта. Апрелдин башында ал 70ке чыгат. Анын ооруп жатканын жазган, бирок бул маалымат расмий тастыкталган эмес. Мээрим Жуманазарова жаракат алган соң 4 ай тыныгуу алганын, эми беттештерге даярдана баштаганын айтты. Бул тууралуу видео соц тармактарга тарады. Эскерте кетсек, Мээрим Жуманазарова 2023 жылдын сентябрь айында Сербияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда ширек финалга чыга алган эмес. Украиналык менен болгон беттеште Жуманазарова жаракат алып, ширек финалда күрөшүн улантууга мүмкүнчүлүк болгон эмес.
Интернет айдыңында мына ушундай жаңылыктар болду. Эскерте кетсем, сиздер уккан маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин соцсуз тармакта жайгашкан баракчаларыбыздан да окуп көрө аласыздар. Биз менен бир болуңуздар. Эгерде бизди YouTube'дан көрүп жаткан болсоңуздар, лайк жана ушундай эле өз пикириңизди калтырганды унутпаңыз. Кийинки эфирден амандашканча.